баштайбыз. Демек, бүгүн биз дагы ислам жашоо образындагы түшүнүктөрдүн бири сооп жана күнөө деген нерсени чечели дедик. Анткени бүгүнкү коомдук жашоодо дагы мына ушуларда өтө чиеленишкен жана өтө көп мындай бир кандай деп айтсам, ар түрдүү түшүндүрмөлөр менен, өзгөчө светтик түшүндүрүүлөр менен сооп жана күнөө өзүнүн акыйкаттан берилген маанисин жоготуп койгондой, же болбосо кичине лайкаланып билинбей калгандай да. Мисалы үчүн сооп эмне десе, жакшылык иштин баарын сооп деп билет адамдар. Ошондон улам жамандык ишти да кимдир бирөөгө жакканын кылып койсо, сооп деп биле берет. Ал өзү Аллах Тааладан тыюу салынган иш, бирок тийге жаккандык үчүн кылып койсо, сооп деп эсептей берет экен. Мисалы үчүн айтайлы, ошо эркектердин ичинде ушундай сөз бар, соопчулук иш деп, башка бир күйөөсүз, же болбосо күйөлүү, же болбосо никесиз байланыштарга баруунда соопчулук иш деп айтат экен Тобагыл. Мен мунун күйөөсү жок, бул кыйналып аткан келин болсо, ошо соопчулук кылып койбойлубу? Бул кандай соопчулук болушу мүмкүн? Бул ташбараң болуп өлтүрүлө турган өтө жийиркеничтүү амалдын соопко айланып калышын караңыздар. Ошондой эле күнөө маселесин дагы бүгүнкү күндө адамдар өздөрүнө жакпаган нерсени күнөө дей берет. Сен мага күнөө кылдың. Неге? Ал сен мунугуну эмне мындай деп айттың? Күнөө да. Күнөөнү дагы өзүнө жакпаган нерседен коюп алган. Эң кызыктуусу, ислам дининин исин билбейт, Куранды бир барактап көргөн эмес, өмүрү башы саждага тийбегендер сооп жана күнөөнү түшүндүрөт сизге. Мага бир кемчентой досум айтты эле, Куранда деле бар го, намазды окубай койсоң деле болот го деп. Эмне дейсиң бага? Күлөсүңбү? Ыйлайсыңбы? Же аны менен талашасыңбы? Мына ушундай. Демек, сооп жана күнөө маселесин аз биз чечкенге аракет кылайлы. Сооп жана күнөө Аллах Субхану ва Таала тарабынан коюлган нерсе. Сооп жана күнөө Аллах Субхану ва Таала тарабынан коюлат. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи салам күнөөнү да соопту да белгилеп берди. Аллах Таала мунугуну мундай сообу бар деди. Мунугунун мундай күнөөсү бар деди. Пайгамбарыбыз түшүндүрүп берди. Аллах Таала өзү да түшүндүрөт Куран аркылуу. Мунугуга сооптор бар, мунугу күнөө. Мына ушул эки булактан улам эмне сооп, эмне күнөө экендиги чечилип келет. Демек, Аллах Субхану ва Таала жакшы деп белгилеген иштер, Аллах Субхану ва Таала мен ыраазы болом деген нерселер, Аллах Субхану ва Таала уруксат берген амалдардын бардыгында сооп бар. Аллах Субхану ва Таала мутлак тыюу салган, Аллах Субхану ва Таала харам деген, жана анын пайгамбары белгилеп берген ар бир нерседе күнөө. Ар бир нерседе күнөө. Ал бизге жакканы, жакпаганы, бизге ыңгайлуу болгону, ыңгайлуу болбогонуна карабай туруп, Аллах Субхану ва Таала уруксат берген нерседе сооп, тыюу салган нерседе күнөө. Мисалы, намаз милдет кылынды мусулманга. Мусулманга 5 убак намаз милдет. Мына ушул намазды окубай коюу күнөө. Аллах Таала милдет кылган нерсени аткарбай коюу күнөө. Өтө чоң күнөө. Аллах Таала аябай чоң эскертүүлөр айтат. Албетте, биринчи сурак намаздан деп атат. Намаздан жакшы сурак бергендер, жообун бергендер, калган сурактары жеңил бүтөт. Намаздан начар бергендер, калган сурактары да начар бүтөт, оор бүтөт деп атат. Бул жерде биз намаз окубайбыз, бирок биз жакшы иштерди кылып жүрөбүз, бирөөгө урлук кылган жокпуз, бирөөнү тоногон жокпуз. Ошо өзүбүздүн айлыгыбыз менен эч кимге зыяныбыз жок, жашап атабыз. Биз эмне күнөө кылып атабызбы дейт. Күнөө? Бул күнөө эмнесе бир эле сөз менен айтылган, бул капырлык деген күнөө. Аллах Субхану ва Тааланын буйругу аткарылбадыбы? Ал тоготподубу? Четке кактыбы анын буйругуну? Намазынын болобу, кандайын болбосун. Капа болбогула, буну мен айтып аткан жок. Балким кээ бир көңүлү жумшак молдокелер жолуңарды ачып берип коюшу мүмкүн.
Эми бола берет да. Мындай деп ла иляха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деп койдуңбу демек сен мусулмансың да. Балким биз мусулман деп эсептей беребиз, айтып атпаймынбы, өткөндө да айттым. Биз капырга да жаназа окуп кое беребиз. Ушундай элбиз. Бирок Аллах субханаху ва тааланын алдында мусулмансыңбы? Ошону өзүң ойлонушуң керек. Аллах субханаху ва таала не дейт мени деп бизден сурабагыла. Китепти карагыла. Мен жакшы адам элем. Эч кимге урук кылган жокмун, жамандык кылган жокмун. Анан мен жаннатка киремби деп Куранды барактагыла, пайгамбардын сүннөтүн барактагыла. Ооба намаз окубасаң киресиң деген жери болсо анда беймалал. Зачем намаздын кереги бар? Анда таң калабыз, пайгамбарыбыз эмнеге намаз окуду анда? Пайгамбарчалык жакшы адам болсоңор керек эле. Эмнеге намаз окуду анда? Кээбилер бар, ушундай адамдар муктук, эми биз намаздан көтөрүлүп калдык. То есть намаздан бийик болуп калдык. Намаз алиги кемчөндой адамдарга экен да. Булар ааруланып кеткенден кийин аларга намаздын кереги жок экен. Намаз кажетинен көтөрүлүп калыптыр. Мына ушу сооп жана күнөө маселесин туура эмес чечилгендигинен да. Күнөө Аллах субханаху ва тааланын буйрган, тыюу салган нерселерин аткарбай койгон күнөө. Күнөөнүн да чоңдору бар, кичинелери бар. Мисалы үчүн күнөө чоң күнөөлөр бар. Бул бузукулук, сойкулук, урулук, ошол күнөөлөр бар. Жана майда күнөөлөр, күнүмкү пенделик болуп кетирилген күнөөлөр, күнүмдүк 5 убакыт намазда кечирилип турчу күнөөлөр бар. Ошондой эле сооптор бар. Сооптор бул биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ар бир кылган ишибизге ала турган соопторубуз бар. Мисалы үчүн бул сооптор биз намаз окусак соо бар. Мисалы үчүн баалары жазылып турат. Эгер жалгыз өзүңүз намаз окусаңыз, милдеттүү намаздар бир сооп болот. Эгерде сиз жамаат менен окусаңыз, мечитке келип азан уккандан кийин мечитке келип жамаат менен окусаңыз 27 сооп dedi. Ар бир сооптун өлчөмү деп атат. Караңыз. Ар бир сооптун өлчөмү 5тин бир даражасы. Бир этажы, бир кабаты. 5тин бир кабатынын өлчөмүн айтып атат, асман менен жердей. Кеңдигине адамдын учу кыйрына көзү жетпейт. 5теги аттар канчадыр бир убакытта чаап аягына чыкпайт. Бир эле сооптун территориясы. Эми дагы бир тактап койгон нерселер бар. Жакшы адамдарбыз дегендер бар, өздөрүн мусулманбыз деп эсептегендер бар, сооп иштери кылып аткандар бар. Өздөрүн намаз окубаган акыбалда мечит салып аткан байларам бар. Өздөрүн намаз окубаган акыбалда мечит салат. Биз аларды эми Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн ошол акыреттеги жакшылыкты үмүт кылып салып атат деген күмөндө болушубуз керек. Бул бизге важып. Шайлоо үчүн же болбосо кандайдыр бир могу жашоонун караңгы бир көр тиричилик үчүн эмес, акырет үчүн салып атат деп күмөн кылуу бизге важып. Биз ошондой деп күмөн кылабыз. Эми ушул балдар чындыгында Аллах субханаху ва тааланын сообун алышкан болсун. Бирок сооп тозокто болбойт. Мына ошону да түшүнүш керек. Сооп бейиште болот. Ал соопту алыш үчүн бейишке чыгыш керек. Аллах Таала ал салынган мечит үчүн берген миллиарддаган соопторду Аллах Таала камдап койгон болсо, бейиште аларды чыгып алыш керек. Мисалы үчүн ушундай аталар бар, балдары намаз окуйт. Баласы намаз окуган үчүн Аллах субханаху ва таала пайгамбарлар суктана турган тажыларды кийгизет атасына. Эгер атасы бейишке чыкса. Эгер ошол байлар бейишке чыкса, ошол сооп жакшы иштер кылып аткандар бейишке чыкса алат сообун. Бейишке чыгуунун бир эле ачкычы бар. Бул намаз. Демек ал аткарылбады, күнөө болду. Сооп күнөө дагы бир жолу кайталайбыз. Аллах субханаху ва таала тарабынан коюлуп, пайгамбары тарабынан белгиленет. Бизге ал нерсе жагабы, жакпайбы, биз өзүбүз аны күнөө деп эсептей албайбыз, сооп деп эсептей албайбыз. Эгерде кимдир бирөө бизге жакшылык кылса, жамандыкта жакшылык кылса, биз аны сооп деп айта албайбыз, эгерде Аллах Таала сооп дебеген болсо. Жана жамандык кылган болсо күнөө деп эсептей албайбыз, эгерде Аллах Таала аны күнөө дебеген болсо. Аны ошол нерсени текшеришибиз керек.